Мен Баткена улусунун Кадимжай районуна караштуу номер 54 Эшим орто мектебинин окуучусу Фахриддин Ылыныр болот. Мен сиздерге өзүмдүн айылын алама кеткен жол айылдан баштап демекчи. Мен өзүмдүн айылым жөнүндө сиздерге тааныштыра кетсем. Жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу. Жылда барсам жылда суктанам. Биздин айылдын түштүк тарабында жайгашкан кен байлыгы жөнүндө айта кетсек, бул кен байлык элге 10-11 кылымдарда маалыматтар боюнча ошол мезгилде айтылган. Ал эми так маалыматтар боюнча 1926 жылдары так маалымат берилген. Ал эми ишке киргизилиши боюнча 1967 жылы ишке киргизилген. Кен археологиясынан чыккан жерден чыккан суусун Эшим айылыбыз жана коңшу айылдар колдонушат. Жана биздин Эшим айылынын жаштарынын көптөгөн жаштарды иш менен камсыздап турат. Өчпөс экен дайым чырагым, ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагым. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толор үйүбүз. Биздин мектеп 1989 жылы 50 ашар жол менен салынган. 2019-2020 жылда өлкөнүн санариттештирүү жана балдарды колдоо жылына карата мектепке интернет орнотулду жана ар бир канага видео көзөмөл орнотулду. Ошондой эле ата-энелердин демилгеси менен мындай шарттар түзүлдү. Чарбасы 2016 жылы уюштурулган. 1 гектардан ашык жерге бак дарактар отургузулуп, ал эми 288 ашык тоок багылууда. Анын продукциясы окуучулардын тамагына пайдаланууда. 2017-2018 жылда 1-класстан 4-класска чейин тамак берүүдөн жетишип, мектепке чейин даярдоочу окуучуларына дагы берилип, жана дагы 5-класстарга дагы тамак берилген.